Бұл көчмөндөрдү баарыбыз эле дүйнөнүн жарымдан көп эле бар көчмөндөрдүн катарына кирет. Ошонун ичинен биз Кыргыз мамлекети ошо көп жыл тарыхы бар, миңдеген жыл тарыхы бар кыргыз эли мына көчмөндөр оюну мына быйыл 3-чү жолку ачылып мына оюндарын берип атат. Мына биринчисине катышканбыз, мына экинчисине дагы катыштык. Мына бул үчүнчүсү аябай чоң, эки жактан чоң мамлекеттердин башчылары келип катышып атат. Баардыгы ушу көчмөндөр экенине өздөрү баш ийип, ошого ынанышып, мына келишип өздөрүнүн сөздөрүн, каалоо тилектерин өздөрү эле келбесин өзүнүн спортсмендери менен келип катышып берип отурат. Ошол көчмөндөр оюнуна биз да мына Кыргызнефтегаздын жетекчиси катары биз дагы Кыргызнефтегаздын атынан ушул өзүбүздүн боз үйлөрдү тигип, ушул жерге дасторконубузду жайып, меймандарды даам таткызып келип отурабыз. Бул ар бир биздин нефтяниктердин бул боз үйдө жана ушул дасторкондо салымы бар. Мына кечээ 2-сентябрда биздин нефтегаздын нефтяниктер күнү болуп өтүп атат. Мына биз өзүбүз дагы 22-синде Кудай буйрса сентябрдын 22-синде нефтяниктердин күнүн өткөзөбүз. Той беребиз ал жерде дагы. Ошондуктан мына биз эме дейм мен, баардыгы ушу менен пайдаланып, баардык кыргыз элинин өзүбүздүн нефтяниктерди куттуктап, аларга ден соолук, узун өмүр, бакыт таалар иштерине ийгилик каалап кетейин дейм.